Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү БКМБ-3 тайпасы. БКМБ-3 тайпасынын куратору Досалиева Мунайым Молдалиевна. БКМБ-3 тайпасынын студенти Акматбекова Алыркан Бакытбековна. Куратордук сатка карата кайтарым байланыш. Тарых жана биз. Кыргыз элинин тарыхындагы трагедиялуу окуялардын бири 1916-жылы болуп өткөн улуу үркүн эсептелет. Орус баскынчыларынын оторчул колониялык саясатына каршы көтөрүлгөн кыргыз элинин көтөрүлүшү жана андан кийинки улуу үркүн жөнүндө бир катар илимий иликтөөлөр жүргүзүлгөн. Көтөрүлүштүн катышуучулары тарабынан көптөгөн эскерүүлөр жазылган. Алардын көпчүлүгү Совет бийлигинин мезгилинде жазылгандыгы үчүн советтик идеологияга жараша көтөрүлүштүн уюштуруучулары жана башчылары тууралуу эч сөз кылынбай, көтөрүлүштү жалпы элдик болгон деген жалпыланма жыйынтыктоолор менен чектелишет. Албетте, орус падышачылыгынын аяосуз эзүүсүнө кабылган жана жер суусунан жайыттарынан айрылган кыргыз эли Биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттеринен чыккан оор абалга каршы массалык түрдө көтөрүлүшкө чыккан. Ошондуктан көтөрүлүштүн негизги кыймылдаткыч күчү эл болгондуктан 1916-жылдагы үркүн элдик боштондук кыймыл деп аталып калган.